Көрдіңіздер, бізде көбінше дарақ секіндеп айтады, учуну кесип токтотушубуз керек экен деп учунан көп кесербиз. Дарақ секиндемей сайын, мөмөнү көбөйтмөй сайын учунан кесип көбөйткөн мүмкүн эмес. Мисалы, учтан кескенде кандай кесиш керек? Мына мисалы, мына 1 жашар шак, 1 жашар шакты көп кыска кесип болбойт. Мынаны 70ке калтырып кессе болор эт. Аны көртасыздарбы? О 1 жашар чыккан шактын учуну токтоткондон, мисалы, ошону кескен наракта 4-өө көбөйгөн. Мынал жерлерде кыска кесүү менен мынал жерде 3 кыска кесүү келген. Ошо кыска келүүнүн себебинен мына шактардын немеси көбөйгөн. Ошону биз азыр кандай деп атабыз? Өзү билесиздерби, чоң 20 жылдык дарак барсаңыз деле 1 литр же 2 литр менен эле турат. Чоңдар мына окшоп 25 да эмес. Демек, ошол убакта деле тууру түшүндүргөн ошо агрономдорчу. Буну катуу кесип көп литр берсең даракты секиндете албайсың деген түшүнүк болгон. Биз ошону деле көрүп түшүнбөй атабыз азыр. Чоң шак 2 литр болуп туруп эле ийилип деле мөмө алат азырга чейин. Азыр мынада биз кесип жүрүп 10-жылга чозуп атабыз. Неге? Себеби 1 жашар шактар көбөйө берет, дарактын табиятын айттык. Кескен сайын күчөйт, кескен сайын менин урпагым тезирээк калтырбаса мени жок кылып атат деген сигнал келе берет да буга. Ошол үчүн буну алманы канча узун кессек, ошончо тикенекчилер пайда болот, мөмөгө жатат. Канча кыска кестикпи, ошончо күчөйөт. Ошол үчүн биз кескенде дагы биринчи жаш көчөттөрдө дагы кыска кеспейбиз. Мына өскөн шакты дагы мына 60-70 кесип, мына ал жерде тикенекке жаткырабыз. Мына шакты көбөйтүш үчүн мына жерден 2-3кө бөлөбүз. Ошондо мына узарган шак тикенекчеге жатып, мөмө бүчүргө байланат. Жапыз бойлууда деле эреже бар. 1 жашар шакты жөн кескенге кайтарганга мүмкүн эмес. Мунака жерге жатып алат дагы, маятка тирек койбой беле каласың. Ананы путаган да. Кандай болот? Ана ошол бир катар алма бар да. Аны уланат деп булар ташап койдум да, начар экен. Токтотулайлы. Мына 1 жашар шакты жөн кескенге мүмкүн эмес. Буну же бир максатта ашыкча болсо түйүнөн алып таштаганга мүмкүн. Түйүнөн алып таштаганга, эгер ортодо турса, анан буну жөн мынантип кайтарып кескенге мүмкүн эмес. Себеби буну кестиңизби болду, буну күчөйттүңүз. Кайра күчөйттүңүз. Ошон үчүн бунун бир максаты бар, 1 жашар нода же кесилбейт, ашыкча болсо алып ташталат, болду. Болсо тийилбейт, мөмөгө жатсын. Ошон үчүн дарак катуулаган. Мындай кесүүдөн келип чыгат. Ар дайым биз кескенде 1 жашар шакты бул жөн эле эркек шак деген түшүнүктө сөзсүз мына майда шактарды алып тазалаганга аракет кылабыз. Себеби биз 3-4 жылда бизге сөзсүз эле форма керек эмес. Биз дарактарды секиндетип мөмөгө жаткыруу дагы оюбуз болуш керек. Мисалы мен бая КГБда деле келип алып туруп шыпыргыдай кылып тазалап таштабадым го. Мисалы дарактын өсүүсүнү секиндетүү максатында кылдым да. Эми мына жерде дагы көрүп мына жоондор градус ачуу максатында кесилгендиги туура, бирок мына капталдагы майда чүйдөлөрдүн бардыгын алып таштоо бул туура эмес. Ошол үчүн айтып атабыз, бийик өсүүчүдө канча шак көп болсо, ошончо жакшы. Секиндеш керек дарак. Мөмөсү жок эле даракты мынантип тасыратып кесе бергендик, только шак бергенге гана өбөлгө түшөт. Биякта көрсөт го. Ошон үчүн бунун биз табиятын түшүнүп алайлы. Бийик өсүүчү бул 4 ай өсөт, 120 күн өсөт. Ошон үчүн бунун өсүүсүн секиндетейли. Эми бунун чечими сууну аз коюшубуз керек, азотун тартышыбыз керек. Качан гана мөмөлүү бүчүрлөргө жаткырганда секиндик менен 1-2 алып отуруп анан формага алып келебиз. Болбосо мен мына жерден азыр дагы таптаза кылып ортону ачып койсом болот. Бирок мен бунун табиятына каршы чыккан болом. Себеби бул өзү дарак секиндей албай атат. Мен ого бетер дагы күчөйбөсөң болбойт деген сигналды берип коем да буга. Ош керек болду вообще. Эми алганда мисалы айтып атам го, мына ашыкча нерселерди ала бересиз. Бирок буларды алуу менен немелерге тийбешибиз керек деп атам. Мына мисалы кийин деле мага керек эмес мына шак. Буларды алып таштай берем. Бирок мен мынага келип туруп мен мыналарды кескендигим туура эмес. Мага мына жерде биринчи негизи өтө кооптуу нерсени алыштан башташыбыз керек.
келечекте бизге 1 грамм пайдасы жок нерсени эң коркунучтуу шактарды гана биринчи алайлы, одон кийинкилер кийинки этапта турат бизде. Ошол үчүн бизге керек эмес шактарды гана алып турайлы, дарактарды секиндетиш үчүн. Мына тик өскөндөрдү көрүп атасыздар, ар дайым катуулап өсө берет. Тик өскөндөрдү ар дайым алабыз. Мына ушул 4 алуу менен кыйла дарактардын ортосун ачтык, майда чүйдөлөрү менен секиндейт. Мына майда чүйдөлөр күн мисалы мынерге чейин кирип берген болсо, бизге мыналар секин мөмөгө жаткырат. Мына дарактар ортодо шактар көп болгон эсебинен көрдүңүздөр, мына тикенексиге мажбур жатып атат. Себеби шактын саны көп. Ушул шактын саны көптүгүнөн тикенекке жатты. Болбосо бул мыналар кайра эле жоон өсүш керек эле. Мына көрдүңүзбү, мына секиндегенин белгиси ушул. Ушул белги. Мына жагы өстү, эми быйыл мына мөмөлүү бүчүргө жаткырып берет. Бул жагы секиндейт. Ушул белги. Ушул белгини дагы бирок көрүп атасыздар, канча жылга чейин катуу кесүү менен гана алып келдик да. Ушуну биз чечимин айтып атабыз. 3 жылдын ичинде мыналарды деле учуну кеспей, мына 6 шакты мына капталдагы шагы менен ортону ачкан абалда гана секиндете турган болсок, мына мөмөгө кирет. Биз мына учуну кесүү менен даракты күчөйдүп атабыз да, болду. Учуну кеспей эле коюш. Учуну кеспеш керек. Себеби бизге жетерлүү лидер бар. Лидерди узарып кеткен үчүн жок, бул узарат, бирок бул жаш болуп атпайбы? Ана мөмөсү жок болуп атат. Ошонун эсебинен буну биз азыр ар дайым айтканда азыкты ар дайым суу менен немени, азыкты бул мына тик алып чыгат, суунучу. Алып чыкканда биз мына жер кесүү. Анан дароо ушул жерде ойготуп баштайт да бул. Эгер бул жер капкак жабылып турган болсо, бул ылдыйга берет азыкты. Ошо биз ылдыйга берсин, дарак секиндесин деп атабыз. Ошо бунун эң чоң катасы ушул. Эгер биз жашынан баштап 3-4 шак болсо дагы 60-70-тен кесип тикенекчеге мыналарды жаткырдыкпы, демек секиндетип алатабыз. Эгер азыр мына жерде бир да тикенек жок болгондо, бул өтө катуу иш болуп аткан болот эле да. Бул дагы тикенекчелери менен турган үчүн бизге бир аз дарактын секиндигин көрсөтүп атат. Экинчиден, бул споровый сорт болгондугу үчүн секин өсүп атат. Эгер голден берки катуу өсө турган pink lady'лер болгондо, бул вообще катуу өсүп кетип калат. Биринчиден сортубуз секин өскөндүгү бизге пайда болуп атат. Экинчиден, бир аз мөмөгө жаткырып секиндеткенибиз пайда болуп атат. Болбосо өтө катуу кете берет эле да. Ошол.